Салам алейкум достор. Көптөн бери видео чыгарбайын билем, бирок Кудай буйрса мындан ары көбүрөөк видеолор чыгарып баштайын. Жаңылыктар бар, айта турган сөздөр бар, пикирлер бар. Анан мен атайы ушул канал үчүн мындай жакшы микрофон сатып алдым. Азыркы дүйнөдөгү ушундай YouTube подкаст каналдар үчүн колдонулган эң белгилүү, эң сапаттуу микрофон деп эсептелинет. Кийинки видеолордо бирге муну анбоксинг кылабыз, ачып көрөбүз, бирге курабыз. Анан кийинки видеолордо үндүн сапаты мындан дагы жакшыраак болуп калыш керек деген үмүттөмүн. Андан сырткары мындай ноутбук сатып алдым өзүмө. Өтө кичинекей, жеңил, бирок өтө күчтүү компьютер. MacBook Air деген компьютердин акыркы версиясы. Бул компьютер MacBook Air мурда жөн эле интернетке киргенге, музыка укканга жараган бир алсыз эле бир ноутбук болуп эсептелинет эле. Азыр булар менин жумушума жарай турган, мен Final Cut, Photoshop, Illustrator деген графикалык, анан видео монтаж кылуучу оор программаларды колдоном. Ошолорду оңой эле иштете турган болуп калыптыр. Мунун себеби Apple компаниясы өзүнүн чиптерин чыгарып баштады. Мурда Intel компаниясынын чиптерин колдонсо, азыр M1, M2, M3 деген чиптерди колдонуп, бул компьютерларды абдан күчтүү кылып салды. Чындап эле мен азыр бир жумадан бери колдонуп атам, өтө сонун. Буга чейин мен 6 жыл мурда мындай ноутбук алган элем. Бул дагы өтө сонун кызмат кылды, бирок азыр бир аз кыйналып калып атат. Салыштырып көрөлү. Буга караганда кыйла кичинекей, жеңил, бирок күчтүү. Ушундай ноутбук Кудай буйрса мындагы бир 6-7 жыл колдоном деген ниеттемин. Эми компьютерлар жөнүндө сөз болуп калды. Жаңы үйрөнчүктөр үчүн, компьютер сатып алам дегендер үчүн бир канча жөнөкөй кеңештеримди айтып кетейин. 4 нерсеге карагыла. Биринчиден процессор, экинчиден оперативная память, үчүнчүдөн графическая карта, төртүнчүдөн жесткий диск. Биринчи болуп ушул нерселерди карашыңар керек компьютер сатып атканда. Процессор бул мээси, компьютердин мээси. Азыр бунун мээси M2 деген чип. Бирок силер Windows компьютер аласыңар, көбүнчө адамдар Windows компьютер алат. Мен жаңы үйрөнчүктөр үчүн ошо Windows компьютер алууну сунуштайм. Ал жерде процессорлор i3, i5, i7 деп айтылат. Анан жанына 3 ГГц, 2,7 ГГц деген болот. Эгер i5, анан 3 ГГцтин өйдө алсаңар жакшы эле процессор болот. Экинчиси оперативная память. Ал 4 ГБ, 8 ГБ, 16, 32, 64 болуп ушундай болот. Көбүнчө 8 ГБтан өйдө алсаңар жакшы эле болот. Үчүнчүсү графикалык карта. Графикалык картаны мен азыр мындай мынчалык так айта албайм, бирок ал өтө кымбат болот. Ал силердин экраныңардагы көрүнгөн нерсенин сапатын белгилейт. Мисалы, кээ бир компьютерларда ошо графикалык карта встроенный болот. Кошумча болуп, өзүнчө бир карта болуп кошулбайт. Анын ичинде алсыз эле бир картаны встроенный кылып койгон болот дагы. Ошонун эсебинен компьютер арзан болот. Себеби көбүнчө ошол баасынын жарымыга чейинки бааны, ошол компьютердин баасын жарымыга чейинки бааны ошол графикалык карта түзүп коет. Эгер ошол карта встроенный болсо, анда ал компьютер бир аз алсыз болот. Эгер силер дагы ошол оор программаларды колдоном десеңер, анда сөзсүз өз алдынча тагылган графикалык карта алышыңар керек. Аны ошол ар бир запчасти, компьютердин ар бир бөлүгү канча баасы, канча экен деп карасаңар, ошол жерде көрөсүңөр, графикалык карта эң көп бааны түзгөн болот. Ошон үчүн андагы жакшы графикалык карта алгыла. Төртүнчүсү жесткий диск. Бул телефонуңардагы мына 32 ГБ, 64 ГБ дегендей эле бул дисктин көлөмү, канча орун бар. Компьютеруңарда канча орун бар. Мисалы, мен могул эски компьютеримде 500 ГБ эле тез эле толуп калат эле. Бул жерде 2 терабайт. Мен үчүн өтө ошол маанилүү болгон үчүн мен ошол мүмкүн болгон эң чоң көлөмдү дискке койдум. Эми кеңири колдоном. Ушул 4 нерсеге карагыла, андан кийин башка нерселерди карагыла. Кээ бир адамдар жөн эле сырткы көрүнүшүн карап эле тандап алышат да. Ошондой кылбай, ушуларды биринчи очередь карагыла. Анан эгер силер үчүн компьютерди дайыма жаныңарда ташып жүрүү маанилүү болсо, анда ноутбук алгыла. Эгер ал маанилүү эмес болсо, мен силерге белги настольный компьютер алганды сунуштайм. Мисалы, $1000 бар болсо, $1000 ноутбук алгандан көрө ошо настольный компьютер алсаңар, бул ноутбукка караганда күчтүүрөөк болот. Көбүрөөк жумуш кыласың.